Кандай болуш керек келечекте жубайыңыз? Качан үйлөнөсүз? Апам поддержка берчи. Тепчи. Кийинки суроо. Тамеки тартып, үйдөлөргө кармалып калган учур болду беле? Биринчи эле суроо пайда болгон бул. Эмне үчүн Жан? Атыңыз Жанбы, же Жан Халип деп ортодон урдалдыңызбы? Мама, милая мама. Бул белгилүү ырчы, учурда жаш болсо да көп ийгиликтерди багынткан Жан Сабыров New TV шоу программасында келген мейманыбыз бар. Тоз алыңыздар. Ассалам алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Чоң рахмат. Кандайсыздар? Жакшы. Жалпы айымдарды, кыздарды куттуктап келген Жан Сабыров. Чоң рахмат. Жан мырза, кош келдиңиз. Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Дабыр жолу. Барыңыздарга чоң рахмат. Ушундай жаркыраган студияга келип калдым. Манай сонун. Жан мырза, канча жаштасыз? Эми негизи бул суроо көп элек, бирок бул суроого эч жерде жооп бере албайм да. Эмне үчүн? Мунун өзүнүн сырлары бар, бирок Кандай сырлар бар? Жашың канчада десең, өзүң ойлонуп. жок эми айтабыз, бирок мындай эфирлерде көп айтпайм негизи. Анан Instagram деген жерлерге көп чыгарбайм. Эми тең элебиз десек деле жаңылышпайт. 20. Чуть-чуть с лишним, да? 21. 21. Ошентсек деле алат. Мына ушундай жашты билип коесуз да. Буга чейин кайсыл тармактарда иштеп көрдүңүз? Ырчылыктан тышкары. Кайсы жакта өзүңүздү сынап көрдүңүз? Өзүмдү фотомодель. Азыркыга чейин кээде иштеп коебуз. Модель эмес, баспайм, только фотомодель болуп. 2016-дан баштап азыркыга чейин. Ошо. Ошондо сизди прическаңызга карап чакырат. Прическаң рахат экен деп. Жагандай. Мүмкүн. Прическаңызга күнүгө канча убакыт билесиңер? Эми мындай болбойлубу? Кимдин прическасы мыкты деген сынак уюштуруп, азыр WhatsAppка жазышат. Кимдин прическасы болсо, ошол кимдин прическасы сонун болсо, ошол утат. Мейли? Азыр биринчи сиз бул камера караңыз. Бул камера сиздики болот. Эми, урматтуу илегүүчүлөр, эгерде Жан Сабыровдун прическасы жакса, Жан Сабыров деп WhatsApp номерине жөнөтүңүздөр, добуш бересиздер. Жана меники камерам, эгерде менин прическам жакса, анда мага добуш бериңиздер. Мениким жөнөкөй эле негизи. Жөнөкөй прическа да. Жакшы. Канча убакыт кам көрөсүз негизи? Ар дайым күнүгө тазалап. Эми мына эртең турганда биз бетти жуйбуз, тишти жуйбуз. Биз деле. Любой адам ошондо жуйт да. Анан заодно эле башты деле жууп туруп эле, анан бир 10 мүнөттүк, 15 мүнөттүк убакыт. 15 мүнөт убакыт чачка. 15 мүнөт. Кургатасың, анан тиңде мында фен менен, анан болду да, ошо бир 15 мүнөт ары бери басып атат. Мыкты. Эми, сиздин ушунча көрманыңыз көп экенин мен Instagram баракчасынан байкагам. Ошол эле жандай фан страничкалар ачылып баштады, сиз боюнча сүрөттөр ар кайчакка таркап атты. Анан ой келди да, негизи өзүңүздүн кумирлериңиз менен азыркы мындай бир байланыш болуп кеткен учурлар болобу? Кыз бала катар мамиле болуп, мындай сүйлөшүп, жактыргандарын тандап дегендей. Канча күнүгө кыз жазат негизи? Күнүгө запростор деген бар го биздин Instagramда. Ал жерде эми күнүнө багада өзүм да карап көрөйүн дедим. Бу эми мактанбай эле мен суроого жооп берип атам да. Жооп берип койсом дагы анан болбойт. 20га жакын среднем тоже. Күнүгө 20дан. Ушундай. Күнүгө 20дан. Так, толо берет да. Канча запрос болуп калды ошо? Канча адам толуп калды? Запростор мурдатан бери 99+, анан дальше билбейсиң да. Бирок жанакы суроо сүйлөшөсүңбү деген жок. Сүйлөшпөйсүңөр. Жакшы суроолор болсо, же бир жардам керек болуп атса жазып коем, жооп берип коем. Мындай ага ини катары балдар менен, карындаш катары эле, дос катары эле калабыз да. Эми буга чейин дагы бир СМС билдирүү келген экен. Жанду ырдап бериңизчи деген СМС билдирүү бар экен. Балким бир куплет жанду. Балким мынакей эртең майрам 8 март жалпы айымдарыбызга арнап балким бир куплет болсо. Бизде деген көчө эле эме болду. Концерт болду окуу жайыбызда, музыкалык училищеде. Ошол жактан ырдап берип коем деп коесузбу? Ошол жакта ырдагам, ошол ырды кайра ырдап берейин. Орус тилинде боло берет да. Макул. Орус тилинде опера боло берет. Опера. Андан жакшы. Опера эмес, эми ортонусу да, өзүм ырдап берейин. Мыкты.
New TV Show программасында Жан Сабыров 8 мартқа арнап жалпы айымдарыбызга жана кыздарга мыкты чыгармасын аткарып берет. Кеттик. Реки, рощи, поля, цветы, край любимый мой самый, это мне подарила ты, мама, милая мама, это мне подарила ты, мама, добрая мама. Бүттүбү? Жалпы алтынай болгон ата энелерибизге арналып болуш керек, эң чоң чыгарма. Эми мага кызыккан биринчи эле суроо пайда болгон бул эмне үчүн Жан? Атыңыз Жанбы же Жан Халип деп ошодон урду алдыңызбы? Өзүмдүн атым эле Жан. Жан. Жан Сабыров. Жан Сабыров. Же бул мындай псевдонимби? Атым десем жаңылышпайт окшойм, атым эле. Паспортто эле Жан деп жүрөт. Ооба. Жан Сабыров деп. Мунун эми аябай эмеси узун да. Эмне болуп, кандай болуп, өзгөрүлүп келатып ушундай болгондо дейм. Бул суроого эми көп бериле берсе дагы киши чачап да калат экен, анан өзүмдүн атым Жан. Биздин ойдубуз дал ушул детектор лжи деп коебуз. Буга чейин бизде суроолор бар. Сиз эгерде туура жооп берсеңиз жүрөгүңүздүн согушун сезет. Эгерде туура эмес жооп берип койсоңуз, бул жака дароль айтат. Бул жактан жообун дароль угабыз. Даярсызбы? Даярбыз. Даярбыз. Анда эмесе, азыр добушун бийигирээк алып көтөрүңүздөр. Жакыныраак келиңиздер сыналга. Себептен балким көрөрмандар, Жан Сабыровдун көрөрмандары бар болсо, мен оюмча азыр көптөгөн жоопторго, суроолорго жооп табасыздар. Кетпи? Даярсызбы? 8 март майрамына жакын калганда, наке дап жол. 8 март майрамына жакын калганда сүйлөшкөн кызыңызды таштап кеттиңиз беле? Жок. Жок. Анда эмесе, бизге детектор туура жообун айтса, Жан Сабыров туура жооп берди же калп айтып койду? Азыр баардыгыбыз жооп беребиз. Урматтуу детектор. Аз ойлонуп атат. Туп-туура. Туп-туура. Мынаки чындыкты айтты. Чын эле экен. Андай болгон эмес. Жок, болгон эмес. Сизди 23 февралга жакын калганда Жан мен сенден тажап кеттим деп дегендер болду. Болгон эмес. 23 эмне белек алдыңыз? 23-үндө эми айтпайм, сүйгөн кызым жок, бирок мындай карындаштардан келип атты. Ар кандай белектер. Кийинки суроо. Тамеки тартып, үйдөлөргө кармалып калган учур болду беле? Тартпайм, жок, болгон эмес. Биз ишенбейбиз. Бизге детектор туура жообун айтса. Базар жок. Мынаки. Тамеки тартпайсыз? Жок. Жакшы. Спорт менен машыгасыз? Машыкчымын. Машыкчыңыз азыр? Азыр учурда машыкпайм. Кийинки суроо. Сулуулук салондоруна бат-баттан барып турасызбы? Ооба. Стилистиме чачымды алдырып турганга эле. Детектор туура жообун угуп көрөлү. Балким дайыма барат, балким таптакыр барбайт. Барбайт. Туура эмес. Туура эмес. Барбайт экен эң башкысы. Бирок, бир айда бир барам. Бир айда бир. Бир айда бир. Ошондо Чачтар ачкалы. чачтар ачып. Ал бар деле барат да. Ооба. Ооба, туура экен. Өзүңүздөн 5-6 жаш улуу кыз менен сүйлөшүп көрдүңүз беле? Ооба. Сүйлөшүп көргөнсүз. Ооба. Азыр чындыкты айттыбы же калп айттыбы? Бизге детектор туура жообун айтса. Мен оюмча чын эле окшойт. Чын эле окшойт. Туура эмес. Туура эмес. Туура эмес дейт. Негизи бирок сүйлөшөбүз. Сүйлөш. Эми, балким сиздин көрөрмандарыңызда мен сезип турам да, сизге жазган кыздардын баардыгы сурайт болуш керек. Жан Сабыровго кандай кыздар жагат? Кандай болуш керек келечекте жубайыңыз? Качан үйлөнөсүз? Азыркы учурда ал планда жок. Жакынкы 10 жылдын ичинде эмес окшойт деп ойлойм. 10 жыл 30га чыккандабы? Ошондой болуп калат окшойт. 30га жакындап калгандай деп коюп атам. Эмне үчүн? Өзүңүз сурабадыңыздар, 10 жылдын ичинде өзүңүздөрдү кандай примерно сезесиз дедиңиз. Анан 10 жылдын ичинде дагы иштеш керек, эмгектениш керек, фундамент коюш керек өзүбүздүн. Андан кийин жакшынакай бир жубай издеш керек десем болот. Кандай кыздар жагат? Кандай кыздар? Калп айтпаган. Калп айтпаган. Калп айтпаган. Сиз деле калп айтып атпайсызбы буга чейин? Жок, эми мисалы кыз жигиттин ортосунда болот, бирок
аябай жаман нерселерди да калп айтып, мен билесиңер да өзүңөр деле ошол калп айтпаган Дагы ыймандуу, калп айтпаган ыймандуу, анан үчүнчүсү верная, кыргызча кандай болуп калат, верная. Эми сиз менен ар дайым бирге болгон. ооба. Үчөө жетет. Эми дал ушул сапаттарга ким татыктуу болсо, Instagram баракчасына жазсаңыздар болот.